Эртең менен саат 9-дан 18 мүнөт өткөндө жогорку соттун кызматкерлери жумуш ордуларын таштап сыртка чыгууга аргасыз болушту. Анткени имаратта бомба коюлганы айтылып, кооптуулук жаралган. Бомба коюлду деп маалымат келди. Жумуштун бир коомдун ичиндеги сотрудниктердин бүт бардыгын сыртка чыгардык. Анан калгандары органдардын иши окшойт. Баары кирип кетишкен. Азыр текшерип атышат. Кабинеттерде ар бирин бардыгы. Имаратта жардыруучу зат коюлганы тууралуу маалымат жогорку соттун электрондук дарегине түшкөн. Дароо тиешелүү кызматка маалымдашкан. Имарат милиция кызматкерлери тарабынан курчалып, коопсуздук үчүн деп эч кимди киргизишкен жок. Буга чейин дагы бир жолу ушундай маалымат келип түшкөн. Анда дагы дароо маалымат келип түшөр менен бардык кызматкерлер эвакуация болунган. Анан текшерүүдөн кийин ал жалган маалымат болуп чыккан. Бир убакта бир канча жерде бомба коюлганы тууралуу маалымат 102 кызматына биринин артынан бири түштү. Борбор калаадагы бомба коюлду деген Азия Молл жана Айчүрөк соода борборлоруна тиешелүү ыкчам топтору дароо жетип барып, курчоого алып, ичиндеги адамдарды эвакуациялап, тийиштүү иш-аракеттерди көрүштү. Өрт өчүрүүчү унаалар да тартылды. Охранадарды карап эле кирип кете алсак тосуп калды. Эми пожарная сигнализация сработала деп эле анан ошо бойдон эле кирбей калдык. Анан эмне болгонун андай себептен билбедик биз. Даже нормально как-то не объяснили, если честно, я не знаю, почему до сих пор не пропускают. Бомба коюлду деген жерде Ички иштер министрлигинин баңги заттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кинологдору иш алып барышты. Үйрөтүлгөн иттер санариптик өнүктүрүү министрлигинин Бишкектин 1-Май, Ленин, Октябрь райондорунун соту жайгашкан имараттарды да карап чыгышты. Эч кандай шектүү жана жарылуучу заттар табылган эмес. Дароо ошол маалымат боюнча ыкчам келип, биз ошо имарат текшерген учурда азыркы учурда эч кандай бомба же шектүү каражат эмелер табылган жок. 18 октябрда да Бишкектеги 3 мектепте бомба бар экени айтылып, ал маалымат такталган эмес. Жыл башынан бери бир канча жолу мектептерде, соода борборлорунда, жогорку окуу жайларында жарылуучу заттар коюлганы тууралуу маалымат тарап, текшерүү ишинен кийин баары жалган болуп чыккан. Укук коргоо органдары мындай жалган маалымат таратып, элди дүрбөлөңгө салган адамды аныктоо иш-аракеттерин жүргүзүп жатат. Кылмыш жаза кодексинин 259-беренесине ылайык жарылуу, өрт коюу же башка аракеттер жөнүндө атайлап жалган маалымат таратуу 5 жылга чейинки мөөнөткө эркиндигинен ажыратуу менен жазаланат. Рахат Жаныбекова, Умар Малашев, Ала Тоо 24.